АКШга боло турган чыгармачылык сапарыңыздар тууралуу кептер айтылып атат, улам бир маалымат чыгып атат дегендей. Кимдер тарабынан кантип уюшулуп жатат, эмне болуп жатат, ушул жөнүндө айтып берсеңиз. Былтыр эле бизге 2-3 америкалык продюсерлик компаниялардан сунуштар келип түштү. Силерди аябай жакшы көрүшөт экен. Американын 11 штатынан биз силерге организация кылып беребиз, келип ырдап бергиле деп. Анан биз ары ойлондук, бери ойлондук, 1 жыл өтөйүн деп калды. Биз так ответ бере элекпиз да, себеби ойлодук эң башкысы ушул биз Кыргызстандан башташыбыз керек окшойт. Америкадан баштап анан Кыргызстанга бербей койсок туура эмес болот окшойт деп ойлоп, анан чоң бир фестиваль кылалы деп даярданып турабыз. Биз негизи 20 жыл ичинде Эко Рекордс болуп абдан көп концерттерди койгонбуз, абдан көп гастролдорго чыгып келгенбиз. Бирок бул эң масштабдуу болгон атат. Анан бир Кыргызстанды биз эң биринчибиз ушул дүйнөлүк турга кетели деп атканбыз. Пландар азыр деле такталып атат да, азыр деле шаарларды тактап атабыз. Анткени бир эле барып, бир 15-20 чакты концерт берип анан кетишибиз керек. The Billions каналын абдан мактап, ошону калтырбай көргөн көрүүчүлөрү, көрөрмандары көп экенинен шегибиз жок. Бирок ошол эле учурда сиздерде абдан жеңил желпи, балдарды алакты кыла турган, же болбосо мындай кедергисин тийгизген гана контент менен чектелип атат деп дагы сындагандар бар. Мындай сындарды өзүңүздөр да уксаңыздар керек. Сын пикирлерди көп эле угабыз. Анан ушул Jubileans'ты баштаганда биз негизи ушул негедир ушул биздин өлкөдөн сынчылар көп чыгып атат да. Анан кийин биз мындай деп түшүндүк. Бизге сын айткандардын көбүнчөсү азыр ата-эне боло электер экен. Ал эми ата-эне эле боло электе сен мындай кабыл алат экенсиң да, эгер сенин балаң мультик көрүп, музыкалык клиптерди көрүп, анан пайдасы жок эчтеке үйрөнбөсө, анда бул зыян деп түшүнүшөт да. Ал эми ата-эне болгондон кийин сен ошол Jubileans'тын мультиктерин коюп алып, мындай спокойно шашпай чай ичип, же оокаттарын кылып алсаң болот. Анан ушуну зыян деп айта алышпайт. Анан өзүң кичинекей мыйтыйган балаң 2-3 жаш, 1 жаштагы колдорун көтөрүп алып, кандайдыр бир кыймыл аракеттерди туурап, сөздөрдү жаттап, анан кызыл менен жашыл түстүн айырмасын билип, анан кандайдыр бир англисче 1-2 сөз үйрөнүп алса, же 1-2-3 деп санап калса, 2 жаштагы балаң, бул сен кантип зыян деп ойлойсуң? Сен эч ата-эне болгондон кийин сен аны эч зыян деп ойлобойсуң, сен өзүң фанат болуп каласың да. Анан биз азыр Instagram баракчабызда Jubileans Kids Songs дегенде акыркы постторду карап көрсөңөр, англисче жазылган посттордун комментарийлерде жүздөгөн комментарийлер чет өлкөдөгү ата-энелер биз силерди аябай күтүп атабыз, турнеңиз менен бизге келгиле деп жазгандар көп. Анан кыргызстандыктар кирип алышып окуп, аябай жүрөгүң жылыйт экен, силерди ушунчалык жакшы көрүшөт экен деп жазгандар дагы көп да. Анан көбүнчө азыр бизде Америкадан чакырышат, Бразилиядан аябай көп, бир 20-30 чакты ата-эне уже чакырып койду. Мексика, Европадан, жада калса Австралиядан бир 5-6 ата-эне жазды. Бизге случайно келип калбайт белеңер, биздин балдарыбыз аябай силерди жакшы көрүшөт, күтүшөт деп. Анан алар эгер бизди ушунчалык жакшы көрүп атса, анан эң негизгиси бизде ушул ДЦП менен ооруган балдар, анан аутизм деген диагноз коюлган балдар бизди абдан жакшы көрүшөт да. Анан ата-энелери бизге көп жазышат. Силердин ушул музыка менен, ушу бийлер менен аябай оңой үйрөтөт экенсиңер деп. Мисалы үчүн Лондондо бир мугалим эже бар, бизге дайыма Jubileans Kids Songs'го директе жазып турат да, мынтип айтат. Мен мага кыйын дейт да, ушул аутизм деген диагноз коюлган балдарды үйрөтөт экен. Анан мага абдан кыйын балдарды үйрөтүш. Ал эми силердин роликтерди коюп бергенде алар бийлеп, ырдап, жыргап, санаганды дагы үйрөнүп атышат, тамгаларды дагы үйрөнүп атышат, башка сөздөрдү дагы үйрөнүп. Силерге аябай рахмат, чоң рахмат деп жазган ушул эжеке көп жазат да бизге. Анан ушул мугалимдерди, ушул эмгеги зор ушундай мугалим эжелерди, ата-энелерди уккандан кийин биз мындай башка терс мааниде сын пикирлерди айтканда, эми же ата-эне эмес азырынча деп түшүнөбүз, же мүмкүн өзүнүн бир себептери бар жаман көргөнгөчү, же мүмкүн жөн эле жакшы көрбөйт. Биз буну туура кабыл алганга ушу 20 жылдын ичинде үйрөнүп калдык. Сен бирөөгө жагасың, сен бирөөгө жакпайсың. Ошентсе дагы сиздер контентти мындан да жакшыртканга, мындан да мыкты кылганга атайын бир адистер менен айталы, балдар психологу менен, балким педиатрлар менен, балким башкалар менен да кызматташып жатасыздарбы?
Бул биздин өзүбүздүн эле күчүбүз экен, себеби биз Эрнест экөөбүз Акшоолада чоңоюп өсүп калдык да. Анан биз ушул балдар үчүн контентти 20 жылдан ашык уже жасап келатабыз, билет экенбиз. Анан балдардын психологиясын дагы билет экенбиз. Анан биздин апабыз бар, Гүлмира Эсенкулова, Акшооланын жетекчиси. Апам аябай психолог, балдардын психологиясын жакшы билет, бизге айтып турат, үйрөтүп турат. Анан эң башында эле биз негизи эң башкы түшүнүгүбүз бул дүйнө жүзү боюнча 1 жаштан 5 жашка чейин балдардын баарынын психологиясы окшош эле экен. Анан 5 жаштан кийин уже там менталитет, культура, образование ошонун баары таасир тийгизип баштайт да. Анан башкача болуп башташат. А 5ке чейин баарын окшош. Ошон үчүн биз туура аракет кылабыз, туура мындай кандай десем, көңүл ачуучу дагы роликтерди. Анткени кичинекей балдардын бийлеп ырдап аткандарын көрүп ар бир ата эне сүйүнөт да. Анан биз мисалы үчүн ырларды угуп, видеоклиптерди көргөндө өзүбүзгө зыян деп эсептебейбиз да. Балдар деле ошондой, алар деле ошондой өзүнүн курбуларынын, өзүнүн балдар үчүн группаларды угуш келгиси келет, сериалдарды көргүсү келет, өзүнүн кумирлери, курбу кумирлери болсун деген кыялдары ар бир ошо өлкөдө ар бир балдарда болот экен да. Демек, Акшоола балдар хору The Billions'тун уюткусу болгон десе туура болобу? Албетте. Анткени биз Акшооладан баштаганбыз. Эрнест апасынын ичинде эле Акшоолага барып жүрүп, ушунун баарын сиңип алган да. Аябай жакшы сиңирип алып, анан кийин эң биринчи эле түзгөн тобу, кылым тобу The Billions'та эле 3 эркек, 1 кыз. Айырма жок. Ошондон башталган ошолчу 20 жыл мурун эле башталган экен деп биз түшүндүк да. Эми АКШга мындай сапар алгачкы жолу болуп жатат деп калбадыкпы? Уюштурулуп жаткандыктан, болот деп күтүлүп жаткандыктан сиздерде кандай сезимдер болуп жатат? Билбейбиз, көптөн бери гастролго чыга элекпиз. Анткени биз кичинекей кезибизден баштап международный фестивалдарга көп барчубыз. Кыргызстандын областтарындагы өзүбүз барып эле, өзүбүз мэрияга кирип эле, Дом культурага кирип эле, биз силерге концерт коебуз бүгүн деп эле келип калчубуз да. Бүгүн эмес, эми бир жума мурун. Анан өзүбүз барып афишалардын баарын клейтетип, баарын өзүбүз кылчубуз. Барып радиого барып, балдар, биз мына силердин ровесниктер, курбуларыбыз, биз концерт коебуз, бүгүн келгиле деп өзүбүз реклама кылып жүрүчүбүз. Эми дүйнөлүк тур башкача болуш керек. The Billions каналынын жакынкы жылдарга пландары, стратегиясы кандай? Негизи биз YouTube'дан өзүбүздүн рекордубузду койдук. Бизге YouTube'дан чалып айтышты, силер 3 жылдын ичинде 25 миллион подписчикке жеткен эң биринчи каналсыңар. 3 жылдын ичинде эле жетип койдуңар, просмотрларыңар ушунча миллиард болду деп бизге рекорд койгонубуз жөнүндө айтты да. Анан биз ошол убактан бери ага чейин абдан көп ар кандай сунуштар келип жатат. Тияка дагы чакырат, акча төлөп беребиз, частныйлар, вечеринкаларга келип ырдап бергиле, абдан көп ар кандай сунуштар бар. Анан биз өзүбүз үчүн мындай чечим кабыл алдык. Чоң акчанын артынан кубалабайбыз. Эң башкысы биз үчүн тажрыйба сатып алышыбыз керек. Өзүбүздүн убактыбыз менен, акча каражат менен, бирок жаңы тажрыйба деп биз жаңы область тандап алдык. Бул IT области. IT продукт, 2-3 IT продукт уже даярдап койдук. Анан буюрса, биз азыр баардык аракеттерибизди ушул концертти бүтүргөндөн кийин Кыргызстанга Google Play алып келгенин аракети болуп турат. Биз Google'га дагы чалып, баардык посолдор менен дагы сүйлөшүп, бар ким жардам бере алса ошолор менен сүйлөштүк. Кече күнү мисалы үчүн Акылбек Жапаров бизге грамота вручать этип, Кыргызстандын сыймыгы болосуңар деп айтып, жакшы сөздөрдү айтып, анан жардам беребиз деп айтып кетти. Эми буюрса Google Play келсе, биз өзүбүздүн оюндарыбыздагы, обучающий приложениялардын баарын бияктан чыгарабыз дагы, анан ушул налог баарын Кыргызстандан төлөгөнгө аракет кылабыз. Эми бизде абдан көп программисттер, жакшы программисттер абдан көп. Алар оюндарды жазышат, приложенияны жазышат, бирок баардыгын же Казакстандан ачышат, же Дубайдан ачышат. Анан налогторду дагы ошол өлкөлөрдөн төлөшөт. А биз налогду өзүбүздүн өлкөбүзгө төлөгүбүз келет. Ошон үчүн азыр Google Play'ди бияка алып келмейинче чыгарбай турат окшойбуз. Бирок баары уже даяр болуп калды. Мына сиздер улуттук өргүү, бий керек болсо ошол акыяга чейин өзүңүздөрдүн жасап аткан материалдарга аралаштырып, эксперимент жасап көрдүңүздөр. Ошол кандай жыйынтык берди? Ооба, анткени биз жаңы баштаганда биз каяктан экенибизди айткыбыз келген жок. Себеби биз мындай
кандай десем, на равных болгонго аракет кылдык да. Анткени мисалы үчүн америкалык десең, бүт америкалык балдар көрүшөт, угушат. Ал эми биз там бир Азиянын бир өлкөсүнөн десең таанышпайт да, көп деле мындай кызыгуу деле жок болуш керек деп ойлогонбуз да башында. Ошон үчүн биз эң башында биринчи 2 жыл, 3 жыл такыр Кыргызстанда кайтчу эмеспиз, башкаларга дагы анан баары ойлонуп башташты да. Бир Reddit деген америкалык бир сайтта абдан көп талкуулар жүрүп жатышты. Кээ биркилер айтып атат, бир орус кызы бар экен, ошолор КГБнын проекти окшойт, биздин балдарыбызды мозги промывают деп. Бирөөсү деген жок, бул FBI-дын проекти, Инстаграмы жок экен, каяктан айтышпайт, ушулар соо эмес дегендер көп болуп баштады да. Анан биз ой кой айтып башташыбыз керек экен деп баарына жарыя кылдык. Бизге Бриллиант баскачта YouTube жөнөтүлгөндөн кийин биринчи пресс-конференция кылып журналисттер чакырып айтып берели дедик. Анан өзүбүзгө эле СМИ болуп калдык да. Инстаграм баракчабыздан эле жазып коебуз новостилерди. Анан эртеси күнү бүт новостной ленталарда чыгып калат да. Ошо жарыялагандан кийин биз акыя деген, калпакты, там ар кандай биздин символдорубузду кошуп баштадык да. Биз акырын мындай знакомить этип, тааныштырып, биз ушундай болобуз, ушундай сонун кооз өлкөбүз бар, анан ушундай кийимдерибиз бар деп баарын четинен акырын айтып баштадык. Анан азыр учурда биз влоговый каналыбыз дагы бар, ошол 15 каналдын ичинен. Ошол влоговый каналга биз Кыргызстан жөнүндө жакшы влог тарталы деп чечтик. Сонун локацияларды, биздин өзүбүздүн өлкөбүздүн кооздуулугун көрсөтүш керек да. Анан кийин мындай тарыхка байланыштуу кандайдыр бир факттарды, ошолордун баарын кошуп, балдар үчүн оңой, бирок мындай познавательный жакшы влог тарталы деп турабыз. Анан мен ойлойм, ушул америкалык балдар, Европанын англисче тилде сүйлөгөн балдарга кызыктуу болуш керек. Алар кичине таанып, ушул Казакстан эле эмес, мындай Кытай эле эмес, ушул Кыргызстан деген дагы өлкө бар турбайбы деп таанып калат деп ишенебиз. Дисней менен дос болууга элексиздерби? Бизге негизи эле 1-2 өлкөдөн сунуштар түшүп жатат. Силердин тематикалар менен парк жасайлы деп. Азырынча айта албайм кайсы өлкө, бирок сонун өлкөлөр. The Billions канча кишинин башын бириктирип, канча жумушчу орун түздү? Азыркы учурда бир 70ге жакын командабыз бар. Анткени биз баштаганда биз анча бир 5-6 эле бала болчубуз. 5-6 бала, анан жана актерлор 4 актер. Анан баарыбыз эле ушул Эрнест экөөбүз, досторубуз чогуу эле 1 жылда эч мындай акча алып келген жок. 2 жылда эле көп деле акча алып келген жок, бирок ушул жалаң энтузиазм менен биз бир нерсеге жетебиз деп иштеп атып эле ошон үчүн эле жеттик окшойт да. Анткени 2 жыл балдар мындай жөн эле ишенип эле, иштеп эле келди. Азыр болсо алардын баары кичине бутуна туруп, недвижимость алып, мындай ата-энесин бакканга жарап калышты. Биз үчүн бул эң башкы сыйлык, эң башкы биз абдан сыймыктанабыз да, ушул көп адамга жардам берип атканыбызга. Андан кийин бизге келген аниматорлорду биз эле кайра обучать этип эле составыбызга кошуп атабыз да. Себеби мисалы үчүн ушундай актуальный бир знания менен аниматорлор ушулар бизде Кыргызстанда жок. Курстар жок, университетте үйрөтпөйт. Биз өзүбүз үйрөнүп, ошол үйрөнгөнүбүздү башкаларга үйрөтүп, алар дагы келгенге үйрөтүп, ушинтип отуруп атып 70ге чыгып калдык.